Импрессионизм, кубизм, сюрреализм Астанадагы көргөзмөдө белгилүү испан сүрөтчүсү Пабло Пикассонун ар кандай стилдеги жана жанрдагы түп нускалуу эмгектери тартууланды. Алар чебердин чыгармачылыгынын негизги этаптарын камтыйт. Коллекция өзүнчө параграфтарга бөлүнгөн. Экспозицияда Герника аттуу эң атактуу сүрөтчү жана Согуш жана тынчтык Барселонанын көк түсү серияларынын эскиздери бар. Анын аркасында белгилүү шаардын тургундарынын жашоосуна сөңгүп кирүүгө болот. Согуштан кийинки мезгилге жана чебердин Кореяда темасына болгон кызыгуусуна Торостор жана Тарералар деп өзүнчө бөлүм арналган. Папе Колле сериясы автордун кубизмге болгон жолун көрсөтөт. Казакстандын борборуна жалпысынан 51 литография алып келишкен. Алар Германиянын, Бельгиянын жана Франциянын жеке коллекцияларынан чогултулган. Самый интересный аспект этой выставки заключается в том, что здесь... Бул көргөзмөнүн эң кызыктуу жагы бул жерде көрүүчүлөргө өтө сейрек көрсөтүлүүчү эмгектердин коюлганы. Себеби булар анын Герника деп аталган монументалдуу жана абдан белгилүү полотносуна жасалган эскиздер. Ошондой эле Барселонанын көк түсү деген сүрөттүн да чиймелери бар. Бул дагы өтө сейрек кездешет. Албетте, Пикассонун эмгектери коюлат. Бирок бул коллекция коомчулук тарабынан көп көрүлүп, ойлонулган коллекциялардын бири эмес. Она не из тех, которые очень часто попадаются публике на рассмотрение и на созерцание.